Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артиси Токтобек Асаналиев. Саламатсызбы, Токтобек мырза? Саламатсыздарбы? Бизди карантин эмнеге үйрөттү деген сөз бар да. Сизди эмнеге үйрөттү? Батпай кырылышып итмышык болдук. Жок, арыктап кетип кичине жетпей атат, салмакчы, бирок аракет кылабыз да. Чөп жеген бир жаныбарга айлантыпчы. Бар отоп келдим. Өзлөрүнүн өмүрүн окко байлаган. Сизге чакыруу түштүбү? Проститутканын баасы 4-5 миң сом экен саатта. Ана сени мактап кое берсе, сен жүрө бересиң да. Туура. Атын чаап коюпчу. Биздин жигиттердин бирөөндө намыс жок да. Бирөөндө дагы намыс жок, кыпындай. Алар кара башын, керт башын, курсагын ойлоп, бала бакырасын ойлогондон башка эчтекеге жарашпайт экен да. Той токтоп калса, сиз тойдун адамысызбы? Мени эстрадный же десе, элдер жаңылышат да. Бирок баягы жашоо шартка жараша ошондой ырдап жүрөбүз. Балаңар эмнеле хоббиңер бала жасоо болуп атат да азыр, ошондо. Жок, биздики ал деген баягы түнкү иште. Саламатсыздарбы, урматтуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн өзгөчө мейманым бар. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артиси Токтобек Асаналиев. Саламатсызбы, Токтобек мырза? Саламатсыздарбы? Кандай турасыз? Кандай өттү карантин? Элдин баардыгы эмне карантин деп сурашат. Карантин жок, жакшы эле баардыгы. Анткени бул карантин эмес, эми бизди тазалыкка, сабырдуулукка, анан үнөмдүүлүккө үйрөткөн эле бир сабак болду десе болот да. Бул карантин десек, элдин баары баягы баш ооруп, ушуну ойлосо эле элдин баарын нерв козголуп атат да. Биз андан тышкары болушубуз керек да кичине. Туура, муну жакшы жагынан карайбыз да. Жакшы жагынан. Бизди карантин эмнеге үйрөттү деген сөз бар да. Сизди эмнеге үйрөттү? Мени сабырдуулукка биринчиден, экинчиден саламжалдуулукка, анан үчүнчүдөн болсо ошол баардыгын отуруп алып ойлогонго бир убакыт берди да. Өткөн кеткенди, келечекте боло турган нерселердин баардыгын убакыт келген экен да. Анда бир маселе ушул турмушка аттанып чыккандан бери үй бүлөнүн маңдайына мынча отуруп алыптырбыз. Бала чаканын маңдайына, жубайыбыздын жанына вообще мынча отуруп алыптырбыз да, таң калыштуу нерсе да. Ошо 2 ай эч жакка чыкпай отурганда биз эшиктин да кадырын билдик, аялдын да кадырын билдик, анан бала чаканын да кадырын билдик да, кандай оокат багат, кандай багат дегендей болду. Негизи айыл жергесинде ушул үйдө отуруп калганда аябай стресс болдук деген сөздөрдү көп уктум да, анан эрди катын бири-бирибизди көрсө мындай анча деле жактырбайт экенбиз, батпай кырылышып итмышык болдук. Анан дегендер, анан тилекке каршы өкүнүчтүү нерсе бул жаш балдардын өзүнө өзү өмүрүнө кол салуусу көп болду ушул карантинде. Мунун баары ошол бири-бирибизди жакшы таанып алгандан болду окшойт. Ооба, анын сарындайы бул жерде дагы бир маселе болду да. Анткени бизде ушул тынуу убагында деп коелучу, жакшы тынуу убагында аялыбыздын, бала бакырабыздын эмне менен алек болот, алар ким экенин биз билдик да. Айтканда, мурун баягы үстүртөдөн баягы биз эшикте жүрүп, эркектер көп нерсени байкап аптырбыз. Анан ушул эмеде тыныгууда көп нерсени байкадык да. Анан эми Кудай өзү кечирсин, эми өлүм житим боло берген нерсе экен, боло берет экен. Анын баардыгын эле бир жамандыкка апарып байлаштын кереги жок да. Бирок биздин ушу мамлекеттин башына түшүп, эл журттун башына чыгып аткан мүшкүлдү баарыбыз жапа турмак жеңгенге аракет кылышыбыз керек экен да. Бул жерде сиздин дагы, биздин дагы, анан ошо ар бир үй бүлөнүн салмагы сайдын ташындай деп ойлойм да, салынуу керек. Салмак берип атасыз да азыр, Жок, арыктап кетип кичине жетпей атат, салмакчы, бирок аракет кылабыз да. Мен байкадым да, Токтобек байке мындай фигурасын чыңалтып, зыңкыйып, өзүн өзү карап, бала баатыр мындай өңүнө чыгып. Себеби адамдын жашы өйдөлөгөндө, баягы өткөн жаштык кезинде ойлоп, эмне үчүн ошол кезде бизде ушундай убакыт мүмкүнчүлүктөр болгон жок. Азыр колубуздан келип турган убакта эмне үчүн ушундай болуп калды деген көп суроолорго жооп издеш керек экен да адам. Анан эми баягы чын айтканда биз деле жаш бала эмеспиз да. Анан чын айтканда балдар менен, жаштар менен жүргөндөн кийин өзүңдү баягы жакшы формада кармап жүрүш керек экен да. Ырчылык жагынан, баскан турган жагынан, жүрүм турумуң жагынан, анан сөзсүз ошол тарбия маанисин айтып атканда салаваттуураак болуп дегендей да. Ошол суроолорго жооп берем деп ойлойм да азыр, кичине-кичине. Жакшы.
Бул кубандырат. Негизи эле акыркы учурда мындай байкашма караганда баардык эле адамдардын ичинде жан дүйнөсүндө бир кандайдыр жаңылануу пайда боло баштады. Ар ким өзүнө көбүрөөк көңүл бөлүп, сырткы келбетине, ден соолугуна кам көрө баштады. Бул аябай сүйүндүрөт. Мурун эмнегедир эле дайыма оюбуздун баары, жан дүйнөбүздүн баары сырткы дүйнөдө болчу экен, азыр өзүбүздүн ички дүйнөбүзгө бурулгандай сезилип атат. Сизгечи? Эми адам табигат менен тыгыз байланышта болсо, жаратылыш менен эгис мамиледе деп коеюнчу, ушундай болсо, биз деле ошо жаратылыштын бир үзүмүбүз да. Жазында гүлдөп, жайында гүлдөп, күзүндө толуп, анан кышында солуй турган гүл болсо, адамдын өмүрү да ошол сыңар экен да. Биз жаратылыштын бир үзүмү экенибизди унутуп коюп турбуз, жанталашып жүрүп. Анан Кудай буюрса азыр биз жайдын толук убагында жүрөм го деп ойлойм мен өзүмдүн баягы жаш курагым боюнча. Анан эми алдыда күз бар, кыш бар дегендей ошол тоскоолдуктарга келиш үчүн, аларды жеңиш үчүн адам баягы өзүнүн ички сезимин, туюмун жөнгө салып, ошо менен бизге аракет кылыш керек экен да. Сенин ошо туура тамактанууң боюнча, анын үстүнө чыгармачыл адам болгондон кийин чыгармаларды тандап, ошолордун үстүндө иштөөдө дагы сенин энергетикаңды тарап калат да бул нерсе. Баягы жаш болбогондон кийин казыр арта чучуктан азыраак жеп, анын ордуна баягы чөп жардан жеп, кичине адамдын өмүрүн узартканга деле мүмкүнчүлүк болобу деп ойлойм да. Анан жеңем бул өзгөрүшүңүзгө кандай карап атат? Жакшы, Кудайга шүгүр. Ал киши дагы өзү дагы салым кошуп дегендей. Эми баягы алар чай пайдалар даярдагандан кийин ошо өзүлөрү мүнөздөп тамак жасап, баягындай 10 килограмм унду бир жууруп салбай, 500 грамм жууруп ошонун анын да көбүн бала чакага берип, бизге экономика болушу мүмкүн бир чети. Бир чети болсо, туура тамактануунун бир жөнгө салуу да. Баягы асастан алдап келип тургандан жалаң ондай бир беде эспарсетке өткөрүйүн деп атат. Чөп жеген бир жаныбарга айлантыпчы. Бар оттоп келди. Оттоп келди, талага кой берип атпашы жасында. Колума бир баклажка сууну карматып. Жакшы. Негизи Жумгалдын кызын кандай багып атасыз? Бактылуу кылып атасызбы? Бул саяктардын баары да ошого неметет да, мындай кылып Муратбек Бегалиев менен, Тенти Мураталиев менен сүйлөшкөн убакта эле ой, карындашым кандай багып атасың дейт, мен кандай экенмин дейм да. Жакшы элесиң дейт да. Менден 10 эсе жакшы ал. Жакшы. Анткени болгон тыйынтыпты ал кармаса, болгон үйдөгү оокат ашты ал эми баягы ээлик кылат да. Бүт эле сен кирип чыкканың болбосо, калганын бүт эле ошо иштелейт да. Кимге эмне бериш керек экен, баягы кулдар айткандай, дос жар менен ким менен катыш керек экен, бүт баары ошолой тейлеп турбайсыңбы силерде. Шеф. Жумуштун баарын алып алыптыр негизи, чоң жумуштун баарын. Бизде жумуш деле жок үйдө. Ары бери кирип чыгып эле баягы ичине баягы караам болгону да болбосо калганы. Силер үй жумуштарына кандайсыз беке? Мисалы? Билбейм, мык какканды билесизби? Жок. Отун жарганды. Отун жарганды, сууап келгенди билем. Меничи мындай кой сойгонду, мен өзүм нарындык болом эмеспи. Анан бизде ата салты да бул. Эгер сен ошо бизде эми Кыргызста көбүндө эле ушул илгертеден ушул дасторкон маданияты. Бул да чоң маданият да. Ушул тамак жеп атканда деле илгертеден баягы бодуштарды, бийлерди, хандарды аксакалдар сынап койгон. Ошонун дасторконго кол салганын, ошонун жеп ичип отурганын, бул кулдун тукуму түпкү ата теги. Же манаптын, ак сөөктүн тукуму накта. Ошо билип койчу да отурган жерден. Баягы сын сыпатынан эле, сөөлөтүнөн. Биздин Кыргыздын аксакалдары илгертеден жөн эле киши болгон эмес да. Алар айткан дегендей көсөм кишилер болгон, баары жаратылыш менен жакын болгон. Баягы мен баймын, мен манапмын деп баягы мал бүткөндөн кийин элдин баары эле чиренген да. Бирок ошонун түпкү теги ким экенин баягы өзүнүн баскан турганынан, ат басыргандан эле билип койгон да. Биздин Кыргыздын улуу адамдары чын-чынына келгенде көрөгөч, көсөм,
Анан акылына сат айтканда дагы Даанышман. даанышмандыгын билгисип, ата салтын айтып, небере чөбөрөсүнө алыскы боло турган жашоосуна чейин кийдигишип, мындай болуп алам, небересине чейин акылына сатын үйрөткөн да. Жете атасын айтып, биздин таппай жүргөн, биздин чоңдор иштеп жүргөн идеология бул биздин жете атабыздын, андан мурунку ата бабабыздын жашап өткөн жолу биз үчүн, кыргыздар үчүн идеология ошол да. Biz andan alыс кетсек, bir başka эле улутка окшоп калышыбыз мүмкүн да. Түнүгү жок. Эчтеке түбү жок, тамыры жок. Тетиги канча кылым баскан Кыргыздын тарыхына биз балта чаап коюшубуз мүмкүн да. Биздин издеген идеология, биздин көзсүз сокур болуп азыр кайсылап аткан чоңдордун кыла турган жумушу биздин ата бабанын жолун, ошолор баскан жолду, ошолор кылган иштин баардыгын заманга жараша баягы закондоштуруп жолго коюп коюу болду. Заман бапташтыруу эле. А биз еврейдин, же бир орустун, же Кытайдын, же американецтердин салт санасын бизге эмне кереги бар? Туура. Биз ала тоодо, биз мондай көчмөн элдердин тукуму болгондон кийин алардын жашоосу бизге бир тиын карызбайт. Туура. Азыр биз баягы экономикалык жагын көп карайбыз да, көбүнчө ошол жагынан карап, биз акчага байланып калышыбыз мүмкүн да. Биз акчанын кулу болуп калышыбыз мүмкүн. Бирок акчадан дагы, алтындан дагы өйдө турган бул ата бабанын аркы, салты. Алар эмне үчүн жашап өлгөн? Эмне үчүн жашап өткөн? Эмне үчүн ошолор канча деген улуу инсандардын каны төгүлгөн? Ала тоодо биз үчүн. Ошонун баары урпак үчүн, тукум үчүн, кыргыздын келечеги үчүн, эртеңкиси үчүн өзүлөрүнүн өмүрүн отко айдаган. Өзүлөрүнүн өмүрүн окко байлаган баардыгы. Туурабы? Ошолор үйүндө жан баштап жатып албай, дайыма ошо өтүгүн чечпей, жоо кийимин чечпей, дайыма колуна курал алып, чекте болушкан, чепте болушкан. Биз ал бизге берген ошол эркиндигин, ошол бизге берген азыркы бактылуулукту барктабай кичине майдаланып баратабызбы деген нерсе келет. Негизи эле бул 2020-жылы кайра шайлоо болгон атпайбы? Партияларда болсо ушул жүзү белгилүү ырчы чоорчулардын баарынын арасына кошмой адат бар. Сизге чакыруу түштүбү? Эми бул баягы көрөк аттын айынан барасында ошондой нерсечи. Чубак ажынын айткан бир жакшы сөзүн эстеп атам да азыр мен. Ошол бир проститутканын баасы 4-5 миң сом экен саатта. Биздин элибиздин ар бир голоско берген баасы 1000 сом да. Ошол 1000 сомго 5 жылга. Эге ошол 500 жылга ошол 1000 сом чачып көрсөңчү, бир 15-20 эле тыйындан айланып калышы мүмкүн деп ойлойм да. Сен баан канча экенин көрүп атасыңбы? Анан ошон үчүн биздин жана чененген байлар жанакы элдин эртеңкисин ойлойбуз деп бир сөздү курап айта албаган депутат сөрөйлөр ачык айтканда элдин тагдырын чечип отурат да. Биздин 30 жылдан берки билим берүүбүздүн деңгээлин көрсөтүп отурушат да булар. Ким экенин ачык айткандачы. Анан биз кантип голосубузду сатпашыбыз керек, үнүбүздү. Кантип добушубузду, Булар эл менен эсептешпейт экен, өзүлөрү кабинанын ичине эле чечип коет экен дегизчи. Биз саткан сатпагандыктан сенден дагы, менден дагы айла жок экен да. Бул жерде ушул жанагы мамлекеттин улуктар деп койсо болот, ошол кишилер ичинде акыдесин жыйнап, бала бакыраны, небере чөрүн, келечектеги тукумдун, ошолордун бир адам болуусун, кыргыз элинин башка мамлекеттеги элге баскынчылык кылбай кулдуктан бошотуу үчүн азыр да кеч эмес да. Азыр да кеч эмес. Азыр да кеч эмес. Анан салым кошкон атасызбы 2020? Мен эгер силер макул болсоңор, баары макул болсо, чын эле менде ушул бетке айтып жаман көрүнгөн бир жайларым бар да. Анткени мен эч кимден карыш курсум да жок, эч кимдин көзүндө карагым келбейт. Жаңгыз чапса аттын баары күлүк да чуркай берет. Бирок жаңгыз туулдук, жаңгыз өлөбүз акыры. Жакшы сөз экен. Жалгыз чапса аттын баары күлүк. Анткени сен алдыңда дагы, артыңда ат жокпу? Анан сени мактап кое берсе, сен жүрө бересиң да. Туура. Атын чаап коюпчу. Туура. Ал эми сен баягы сүрмө топко кошулганда же чоң аламанга кошулганда кимдин ким экени билинет да. Мен ошо аламанга кошулуп чуркагым келип жүрөт кийинки күндөрү. Анткени могул биздин элибиздин тагдырын чечебиз деген биздин жигиттердин бирөөндө намыс жок да.
бирөөндө дагы намыс жок, кыпындай. Алар кара башын, кеп башын, курсагын ойлоп, бала бакырасын ойлогондон башка эчтекеге жарашпайт экен да. Мен ушуну билдим да. Жок дегенде биз Манасты айтпай эле койгулу, Бакайды айтпай эле койгулу, Кошойду айтпай эле койгулу, Турдакуну суга ийип кылып кеткен нерсени көрүштү да элдин баары. Ошол жолду жок дегенде арыгын чаба албагандан кийин билбейм булар эмне деген кишилер экен. Элдин арасына келип бир жакшы сөзүн айтып, тим эле асмандагы айды тоону томкоруп, айды алып берип бүт баарын кылышат. Кабинетке киргенде элечи башка башы мени карап калат да. Тескери. Сүйлөгөн сөзү тескери. Анан уялбай 5 жылдан кийин кайра ошо элдин алдына барат дейт. Мен булар бети эмес эле ооз болбойт айтканга. Эмне экенин да билбейсиң да. бетон болуп калып туруп. Бетон да жакшы да. Бетондагы ичине таң кылсаң жарыла. Жакшы экен, бирок баягы саясатка барганда жакшы мындай эл арасында кадыр барктуу атымды өчүрүп алам деген коркунуч жокпу? Жок, эми бир айтып коет дейт. Политикага барбайсыңбы десе, мен эмне анчалык жамандык кылдым сага депчи. Ансарандай мен деле андай барам, мен деле аякка келтирбейт болуш керек, бирок оюмда изги тилегим элге кызмат кылсак депчи. Мисалы, элдин арасында биз баягы аралап көп жүрүп атпайбызбы, ошондо көп көйгөйлөрдү көрөсүң. Мисалы, могул чоңдорду бизге чакырганда, бир жака текшерип барганда, бир мен бир депутаттар айткан, определенный жерге чейин барат, чоңдор көрсөткөнгө чейин. Андан ары 5 километр басып коюшпайт да. Ошол жерден чайын ичет да кайра кетип калат да. Анан эмне үчүн ошого чейин жолдордун баарын зымылдатып коюшат. Сонун кылышып, жасап, тиме сүстүрүп, асфальт жок болсо дагы тиме жамашып, ар жагына тиме атпа салбайт. Ошолорду көрсөтпөйт да буларчы. Мына ошолорду жашырып, жаап жүрүп, жанагы айылдагы областтагы аткаминерлердин баардыгы жашырып, жаап жүрүп, ошондой жаман нерселердин баардыгын мына биздин экономиканы өлүмгө алып келип атат да буларчы. Акырында баягы орну жашырсаң өлүм аскерге калат деп бекер айтып атты да Кыргыздачы. Кыргыздын сөзүнүн баары философияда, укмуш. Мисалы, дүйнөдөгү чоң акылмандар бир ойду айтыш үчүн чоң китеп жазса, биздин кыргыздын акылмандары, аксакалдары ошону бир 2 эле сап менен же 4 сап менен түшүндүрүп койгон. Ушу китептеги болгон баягы идеянын баардыгын, ойдун баардыгын. Философиянын баарын, аны макалла капташтырып, аны колуңан акылың жетсе, мындайынан түшүн. Акылың жетпесе, мындайынан түшүн. Акыл тайкылар аны жаман жагына буруп түшүнүшү мүмкүн да. Эгер ошонун жакшы жагына тереңдеп алып көрсөң, кыргыздын нускалуулугу жатат да түбүндө. Мына кыргыздын кең пейилдиги, акылмандыгы, даанышмандыгы ошол биздин ата бабалардын баскан жолунда да. Эми өткөндө бир интервьюмду алганда жалаң эле ошол башка өңүттө, башка сырткы дүйнөдө сүйлөшүп туруп, мен сизди сүйлөшкүм келип атат, сиздин жан дүйнөңүздө эмне жаңылык болуп атат? Жараларыңыз айыктыбы? Акыркы ошо өзгөрүүлөрдөн кийин кандай болду жашооңуз? Кудайга шүгүр, адам баласы башына салган нерсени көтөрбөскө чарасы жок экен. Адам, айбан баардык нерсе көнөткөн да. Анан ошону көтөрө билген адам сыноону дагы ошо көтөргөн кишиге, тарткан кишиге берет окшойт деп ойлойм. Бул дагы мен үчүн ошо жараткандын сыноосу деп ойлойм. Анан эми баардыгы жакшы, Кудайга шүгүр. Кудайдан калган жакшылыгын тилеп, калган жакшылыкты ошо бала бакырага, ата энеме, бүтөөндарыма берсин деп отурам да. Мунун баары баягы Кыргыздын ток пейилдиги. Эртеңкиден үмүт үзбөй жашаган Кыргыздын бир белгиси деп ойлойм да. Үмүтсүз шайтан жашайт экен, адам үмүтү менен жашайт экен. Биз ошондон айырмаланат экенбиз. Мен дагы үмүтүм, тилегим ушул бала бакырада, урпактарымда, тукумумда, ата энемде, бир туугандарымда деп ойлойм, эл жеримде деп ойлойм. Ошол эл жерде тынчтык болуп, бала чаканын ден соолугу жакшы болуп, мен үйүмдө болгон жакшылык элдин арасында болуп турса, элдин арасында болгон жакшылык биздин үйдө болуп турса, ошонун баардыгы акыры кайра жакшылыкка алып келет экен деп ойлойм. Мындай адам баласы өзүмөн билем да, башыңа оор баягы күндөр түшкөндө адам кадимкидей ойгонот экен, жашоого болгон абайы, көз карашы таптакыр өзгөрүлөт экен. Сизде ошондой жан дүйнөңүздө бир ойгонуу болдубу ошол? Сөзсүз да. Эми эмнени түшүндүңүз? Мен акыры адам баласы жер кучактап жатканын түшүндүм. Акыры адам
өлүм менен өмүрдүн ортосунда арбашып жүрүп баягы ажал келгенде ал улуу экенин билдим. Канчалык баягы хандар, бектер, улуйлардын баардыгы ошол жазып өткөнүн, айтканын аңдап отуруп, акыры биз дагы бир жаратылыштын үзүмү экенбиз, жаратылыштын койнунда акыры жатат экенибизди билдим. Канча жулунган менен, канча жулкунган менен баары бир сенин маңдайыңа жазган тагдырдан адам алыс кете албайт экен да. Ошонун негизинде жашап өтөт экен да адамчы. Анан эми адам тагдырын өзүнүн колу менен жасайт экен. Анан чекиңе жазып койсо, кубарыңдын акысы бар деп коет да. Анда көрүшүбүз керек экен. Эми чыгармачылык чөйрөдө адам чүнчүсөң чүнчүп, жок болсоң жок болуп кете бересиң. Кандай залкарлар өтүп кетти дүйнөдөн, өтүп атат дүйнөдөн. Ошондо деле биз ойлойбуз баягы акындыктын арасы кемип калдыбы деп Элмирбектен кийин. Жазуучулардын арасы ушул Чыңгыз атабыздан кийин кемип калдыбы деп. Бирок жок, түптүү кыргыз элинен уучу кур эмес экен, артынан акындар келет, жазуучулар келет, ырчылар келет дегендей, улам баягы бирин-бири толуктап жаратылыш кете берет экен. Биз ошого моюнсунуп жашап, барып өмүрү кечирет экенбиз акырычы. Анан эми мен дагы ошол чыгармачылыкка кайра аттанып келдим. Келгенде дагы ошол жашы өтүп баратканын биринчи эске алып, элдин арасында заман ушундай болуп аткан убактарда комуз менен ырларымды жаздырайын. Эртеңки күндө мени Токтобек Асаналиев деп элдин баары комуз менен ырдаган ырчы деп билсе, мен эстрадный ырдап отурсам укум-тукум эмне деп ойлойт болду экен деп ошого суроого жооп издеп, азыр Казыбектин казалдарын иштеп атам. Кудай буюрса, ошол кишинин ырларына жан киргизип, бир жастырып коеюн деген жакшы бир изги тилегим менен ошого бир аракет кылып аралашып отурам да азыр. Азыр баары эле жапырт ошо тойго кыташып эле жалаң эстрадага өтүп кетпедиби? Анан кайра улуулардын учугун улап атканыңыз сүйүнүчтүү кабар. Рахмат. Бул той токтоп калса, сиз тойдун адамысызбы? Мен антип деле ойлобойм. Бул күн кечириш үчүн, бала бакыраны багыш үчүн, мамлекетке күч келтирбеш үчүн гана биздин кылганы бир эмебиз. Жолубуз алчы. Бирок менин өзүмдүн жолум комуздун коштосунда ырдоо. Меники улуттук каада салт, фольклорду кармап жүрүү менин мойнумдагы негизги парызым да. Мени эстрадный ырчы же десе элдер жаңылышат да. Бирок баягы жашоо шартка жараша ошондой ырдап жүрөбүз жан багыш үчүн. Бирок алырда да жаман эмес. Өзүнүн да күйөрмөндөрү бар, өзүнүн дагы бир суроо талаптары бар да андагы. Бирок биздин баягы негизги милдетибиз, мойнубузда максатыбызды унутпашыбыз керек. Ал биздин ата бабанын каада салты. Жакшы экен. Мурун бир өзүңүздүн сахналаш адамыңыз менен түтүн булатыш менен анан жөнөкөй карапайым баягы үйдө аялдыктын ролун аткарган айым менен түтүн булатыштын айырмасы болобу экен? Эми эркекке кайсы ыңгайлуу экен? Жок, мындайда аял кишиге негизи чыгармачылык чөйрөдө жүрүш өтө оор деп ойлойм эркек кишиге караганда. Анан эми баягы бул дагы жана айткандай тагдырда. Анан баягы мурунку менен кийинки мен азыр кандай десем салыштырып отурганда өзүнүн ар кимдин өзүнүн оорду бар. Атан төөдөй оорду бар экөөнүн тең. Анткени бирөө сахнада болсо, бирөө үйдө да отпайсызбы? Жок, азыр жеңиңер дагы ошо комуздун коштосунда да жакшы ырдайт, баягы эл арасына чыкпаса дагы ошо ырдап чыгарып айтасыз. Эми бала чакага эле талим тарбия берип үйдө бол деп коюп койду эми ал киши. Бирок баягы ырчылыкта төбөсү көрүнбөгөн менен дасторконун жазганда, тамак ашын даярдаганда эң даамдуу даярдаган. Мен үйдөн кегесте баягы көңүл аябай ачылып жакшы жасаган убактарда Файзанын тамагы бияк деле калат. Жасаганда. Тимеде болупмуз. Мисалы, тамактын болгон түрүн жасайт. Тамаксо жаным. Тамактын болгон түрүн жасайт. Жакшы жасайт. Лагманы Файза кылган кем калбайт. Пловту анча-мынча түштүктүн кыз келиндеринде баса албайт. Ачык айтып коеюн. Ошол биз достордун арасында, туугандардын арасында кегесте отуруп калганда, жакшылыктарда ошо тамакты өзү даярдайт, куда сүйүп күткөндө бүт өзү жасап,
Анын барды ошол анын бар да талант. Анан Шерденип калат турбайсызбы? Мен жубайым жасады деп. эми төбөң көккө көтөрүлүп калат. Элдин баары ошол жасаган тамагын калтырбай жеп кетип, баягы жеңесин келип жеңе дагы бар беле деп мынткенде кишинин көңүлү көтөрүлүп калат да. Анан айтып коем, дабыл жасап бара калчы деп. Бир койду көтөрүп дегенде. Жакшы, жакшы. 5 балалы болдуңар, э? Кудайга шүгүр. Балаңар эмне хоббиңер бала жасоо болуп атат да азыр, э? Ошондо. Жок, биздикиме ал деген баягы түнкү иште. Жакшы. Негизи мен 11 тууганмын да. Анан мен дагы ошондой атамдай болуп көп бала чакалуу болгум келет. Замандын ушундайына карабайсыз, баягы каатына карабай. Анткени ар бир пенде өзүнүн ырыскысы менен, өзүнүн баягы тагдыры менен жаралат да. Мен ошол бала чакалуу болсом, Токтойбек байке, ар бир адам өз ырыскысы менен жаралат деген нерсе. эң туура нерсе. Анткени сөзсүз түрдө жарык дүйнөгө бир улак туулса, ошонун ырыскысына жер бетине бир эрмен өсүп чыгат экен. Эгер ырыскыбыз түгөгөндө ушул дүйнөдөн кетебиз. Биз ичкенге тамчы суу да табылбайт да. Турат, бирок сен ичкенге акың жок. Сен ошол суудан үзүлгөйсүң уже. Көрдүңбү кандай биздин тагдырыбыз. Анан эми баланын көп болгон жакшы. Мисалы 3төн 4төн болгондо балачы 2ден балалуу болуп жүрөт, 1ден балалуу болуп жүргөндү көрүп атасың. Бала баркан бара чоңоюп кеткендечи үйдө 2 киши алып калат экен да. Бири-бирине романтика жасаат, жакшы да. Жаш өткөндө сен жашсың да азыр. Жаш өткөндө мен аксакаларды угуп жүрбөймүнбү? Жаш өткөндө үйдүн бурчунда жаңгыс калып калат экенсиң дейт. Анткени жаңгыс бала болсо, ал эле бир бала же 2 балалуу болот. Анда аял бербейт дейт баласын. Бүт ошо менен небере да үйгө жумасына бир жолу келсе келет, келбесе жок. Ошо менен 2 адам күнгө ичет. Анан экөө тең карып арып калган кезде бири-бирине романтика айтмак турсун. Биринин баягы каранынан бири жиркенип калган убактар болот да. Ачык айтканда, мен бир аксакал айтканын билем. Балаларды меркелетип отурсам, балам көп балалуу болгон жаш кезинде. Анткени мен келинчегим ушул карьера деп жүрүп, мен өсөм, мен мынтем тигинтем деп жүрүп, бир экине төрөгөн, кызым болсо Америкада, балам Германияда, экөөбүз окшой биякта отурабыз. Эчтеке үйдө мындай ызы чуу жок, кулак менен кескендей болуп эле бала бакыранын жытын сагынасың, үнү сагынасың. Мына азыр жаш кезде билинбейт экен, жашың өткөндө отуруп калат экенсиң дейт. Достон дагы айрылат экенсиң дейт. Баягы куда сүйөк менен да катташпай калат экенсиң дейт, анда санда чай ичкени болбосо. Мына экөөбүз кемпирим экөөбүз соксой отурабыз. Күндө урушам дейт кемпиримди. Күндө. Сен ошо карьерам деп жүрүп, ден соолугуңан ажырадың, тапканың эмне отурасың мына маңдайыма соксоюп. Сен бир 4-5 төлөп койсоң, ошонун жок дегени бирөөнүн баласын багып алсак отурмакпыз жетем мына. Кызың Америкада жүрөт, төрөгөн жок. Жүрөт ошол жакта. Балаң Германияда бир балалуу болду, баласын бизге бербейт, өзү багып жүрөт. Депчи. Анан колдон келсе биздин кыргыздын апалары, энелери, биздин жеңелер, апалар 10дон 15тен төлөгөндө да кыргыздын саны көбөйгөн эмес да. Ошол кезде бирок жакшы заман болуп, бардыгы камкордукка алынган. Азыр өзүң каржылайсың да бардыгын. Ошонун негизинде азыр бага албай атам дегенде мындай Шулто. Сен азыр бага албай атсаң, ошолор аман эсен чоңойсо кийин сени багат ошон бар. Ушуну бөркүңөрдөй көргүлө. Ошонун Кудай Таалам бирөөнүн чекесине жакшы рызкы буйруп койсо, ошол бала чакаңдын баарын багат. Сени дагы бүт баарын багат да. Анткени 10 баланын баары ата эне бага бербейт. Ошолордун арасынан бир экөө ийгиликтүү чыкса, Кудайдын берген ошо да. Токтойбек байке, анан төрөйүн эле дейт да аялдар, анан тиги азыр көрүп атасыңар Facebook баракчаларында кандай кордук көрсөткөндөр, зомбулук көрсөткөндөр көбөйүп атат, эркектердин аялдарга үстөмдүк кылгандары. Андай учурда бала бакыра эки жаатта чачыранды болуп калат, билим берүү жагы аксап калып атат, курсагын тойгуза албай атса эгер. Андай учурда ал кандай бала түптөлөт, тарбиялат, ошол жааттарда болуп атпайбы? Негизи эле эркектин аялга болгон зомбулугу жөнүндө. Эми илгери ошондой заманда элим бар күн кечирген да. Ошондой душмандар болчу да, округу менен.
Анткени илгери аялдын өзүнүн орду, эркектин өзүнүн орду бар болчу да, ошон үчүн уруштар көп чыксынбыз. Эгер эркектин границасына кирип кетсе, аялдын жатканда бир чапчы же жана камчы менен бир тартканда ордуна келип калчу да. Туурабы? Азыр болсо эмне? Бүт баардыгы аралашып кетти. Жоопкерчилик жок биринчиден, экинчиден болгон эркектин оокатын аял кылып, аялдын оокатын эркек деле кылып эле аралашып калды да. Баягы биздин салт санаадан алыс кетип калдык деген сөз да. Азыр биздин Кыргыздын ырчы кыз келиндери кемер курт алып жүрөт да. Карасаң күлкүң келет. Жанакы эркектер кийген сөйлөтү суса тебетеди кийип жүрүшөт. Аны кийип жүрөт, бу да эркектин кийими. Анан көрдүңүзбү, ошо кадыр бар каяктан кетип атат. Эркектер сыйлабаганда атабан сыйлабагандыкта болчу. Кыздардын өзүнүн баш кийимдери бар. Суса тебетеден сусадан кийишкен. Бирок жанакы бөркү кичирээк эле. Анда кыздар эле кийген. Андан кийин келин болгондо, байбиче болгондо өзүнүн кийимдери болгон, элечектер, тигиндей мындай баш кийимдер болгон. Өзүнө жарашыктуу, өзүнүн жаш курагына, өзүнүн статусуна жараша байдын эмесиби, үйлөсүбү, же колунда орто жашагандыкы, же кедейликпи, ар кимдин өзүнүн статусуна жараша кийимдер болгон. Ошондон эле билишкен бул ким экенин. Көрдүңүзбү, азыр бизди эч ким айырып тааный албайт да. Ким экенибизди өзүбүз унутуп калдык азырчы. Менин шымды сен кийип жүрөсүң азыр. Туурабы? Ошо менин футболкамды сен кийип жүрөсүң. Сен азыр мен сенден кыздын кийимин көргөн жокмун мен. Сенден эркектин кийимин көрүп отурам да. Мына. Бул жерде баягы акыйлаша берген көп нерсе бар. Бирок ошонун баарын ордуна келтиришибиз керек. Ошондо эмне аялдар күнөөлүү болот а ошол Жок, күнөөлүү эмес. Заман күнөөлүү. Ошо заманды күнөөлүү. Заманда биз адамдар жашайбыз да. Заманды ошол адамдар замандын агымына аралашууда топон суу менен агып баратабыз да, аралашып элечи. Батыштан келген нерсени ошол жакшы экен деп кийебиз. Бирок ирге алып атасыз да. ошонун баары баягы жашоо турмушка, жашоо шартка ылайык болгону менен биздин баягы салттуулугубузга теске таасирин тийгизет. Силерден кийинки кыз келиндер дагы ошентип отуруп, кийин биздин улуттук кийимдерди эч кимде кийбей калат болуш керек деп ойлойм. Мисалы аралашып кетти. Мисалы жанакы көйнөккө салынган, калпакка салынган, кийим кечек салынган оюлардын баардыгынын эркек ургачысы болот. Ошону биздин жанакы кийим жасаган тикмечилерибиз, сайма сайган саймачыларыбыз аңдып билбей туруп эле сала беришет да. Мисалы көп эле аялдардан эркектердин оюсун көрөсүң да. Ал эркектин гана чапанына түшүрө турган оюлар, эркек оюлар болот. Аял затынын өзүнүн статусуна жараша оюлар болот да. Ошолордун баарын аралашып кеткен. Эми биздин ошол баардык майда чүйдөсүн баары аралашып кетти да. Ошон үчүн бул жерде заманды да күнөөлөгөнгө болбойт, эркектерди дагы, кыз келиндерди дагы күнөөлөгөнгө болбойт да. Кудай түпкүлүгүн берсин деп насип кылышыбыз керек да. Кудай ошол бала чаканы дагы ошол салт санааны унутпасын деп. Биз эмне үчүн күйгөнүбүздөн баягы күйгөн катын кошокчу дегендей күйгөнүбүздөн айтып атабыз, айтып аткан жокпуз да. Ошонун баардыгын салтыбызды карманып калалы, могулу өткөн заманда кете берсек баарын жоготуп албайбызбы деген суроо туулат да. Биз жана жеген тамак ашыбыздан ичкен максым, кымыз, айран, сүзмө, курут ошонун баардыгы келип ак серке түрлөрү бар андагы. Ошолордун баардыгы келип Кыргыздын өзүнүн улуттук бир өзөктөрүнөн түшкөн нерселер да. Биз аларды ичпей да калдык да. Биз анын ордуна эмне ичип атабыз азыр? Кола ичип атабыз, фанта ичип атабыз, тан ичип атабыз. Сөзүңүзгө каралчы. Анан ошол үйдө жеңемди эмдеп томдоп каябызбы анан? Адам кээ кезде эмдеп томдогон жетишет да. Бул адам өзү баягы өзүнүн баягы бул кулактын дагы өзүнүн угуу деңгээлинен бир деңгээлдери бар да. Ошол деңгээлден өтүп кетпеш керек. Мен мисалы ушунча болуп кол көтөргөн киши эмесмин аял затына. Кээ кезде жин келгенде мен сүйлөбөй эле коем. Ошонуман билинет. Менин эмнеге баягы чыртыйып калганымды же характер көрсөтүп атканымды анан өзү оңдоп коет ал жерден. Өзү да анан жүргүзүпчү. Эгер аял затына кол көтөргөн киши болсо, мен ошол эркекти алсыз эркек деп айтам да. Анткени эркектен күчүн чыгарбай, жумуштан күчүн чыгарбай, же ошо бала бакыраны багып бир колун жоорутуп, тырмагын оорутуп, бир оокат кылбай эле келип анан ошо жөн эле тамагын жасап берип, жакасын жууп отурган кишини жатка чабыш түркөөлүк болуш керек деп ойлойм. Эми илгери заманда болсо керек. Азыркыда элдер сабырдуураак болуп, менин могу жеримди кессем, кан чыкса, сенкин да ошондой кан чыгат. Менин этим кандай ачык ооруса, сенкин да ошондой ооруйт, туурабы? Анан ошондо билишибиз керек экен да. Адам затын
катуураак чапсаң ооруйт, сеники да ошондой ооруйт депчи. Сен өзүңдү билгиниң биринчи ооруй турганын, адагы аялуу жан экенин, эркектерге кара алыс экенин, алар бир сөзгө, жакшы бир мамилеге муктаж экенин ар дайым унутпашыбыз керек да. Жакшы. Эми бул шоу бизнеске келсек, негизи эле сахнада, шоу бизнес чөйрөсүндө интрига көп деп айтышат. Бул эркекке тиешелүү ошол нерсе? Эркектердин дүйнөсүндө эле. Ашкем айтып калчу да. Ушул нерсенин баардыгы могул кийинки ырчылар көп жайнап чыгып кетти деп коет. Чечейбаева, Мамашева, Момушева, Жапар Чабалдаев, ушул аксакалдардан кийин ырчылардын баары көп чыгып кетип, анан ошондо сен мен деген келмир айтыш башталды. Атак илгери баягы Осмонкул Исмайылдын убагында, Мыскалапаевдин убагында ар кимдин өзүнүн репертуары болгон экен, ырды айтып турган. Ар кимдин өзүнүн жолу болгон экен, биринин ырын бири да ачып эмес экен да. Азыр эмне? Азыр ырчылар мындай да. Сен ырдайсыңбы ырды? Ал ырды мен деле ырдайлам. Ал ырды мөлмөлүмдү Малик ырдайбы? Мен деле ырдасам жарашат. Бирок мен ушунча болуп бирөө ырдаган ырды мындай уруксаты жок же жанталашып андан мурун ырдаган эмесмин да. Мен ал кишиден ошо ырдын ээсинен сурап, үнүмө отурса, анан ырдайм да. Так мен кээ кездерде муну ырдап кой, тигини ырдап кой деп айтат да, мен айтам, аны деген Малик ырдайт, аны Кылыч Бекишев ырдайт, аны Самат Көчөрбаев айтат манасты, алы акын, Жеңишбек акын, Жылысбек акын, анан бул акын, тиги акын, алар өзүнүн иштери бар да. Менин ырым Боогачың сенин болоюн, элди ырлар, анан муну ырдайм, анан Атайдын ырын ырдайм, Мусанын ырын ырдайм деп мен өзүмдүн баягы алдындагы ырларымды айтып коем да. Мен ошондон башка ырдабайм. Кечирип койгула депчи. Анан көбү эле жок, мен сен ырдайт экенсиң, мен да ырдай берем. Анын сөзүн мен деле берем дегендей да. Бул жерде сыйлабастык. Биринчиден бизди эмес, ал өзүн өзү сыйлабастык. Эмгек сиңирген артистти ардан мурун мен бул наамды алгандан уялам деп айтканыңыз бар экен да, интервьюдачы. Аны алганда эмне болду, уялдыңызбы? Уялбай калбадымбы? Анткени мен ошол уялам дегендин мурун неме бир сөзүм айтканымда, мен сыйлаган чыгармачылык чөйрөдө улуттук колоритти кармап жүргөн эки залкарыбыз бар эле. Алал эки ошол кезде. Бирөө Намазбек Уралиев, комузчулардын атасы Карамолдо, ал кишинин наамы жок жүрсө. Ырчылардын ошол кездеги корифеи азыркы кездеги көзөтүп кетип акчты. Дүйшөмө Үкүев, аксакал өкү албай турса, анан мен ошол жерден чинимди таганып алып, нары бери басыштын өзү уят, анан кара өзгөлүк болмок да. Анан улуттук нерсеге мамиле кылганыбыз кайсы? Мен тетиги илгерide беришмек мага. Мен өзүм ошол айткам. Ошо эки киши алгандан кийин бизге ыйгарса, анан ошол нерсеге татыктуу болушубуз мүмкүн деп. Ошол Кудай жалгап, андан кийин эле Дүйшөнбек Үкүев аксакал алып калды. Гесттен окуптур, көз жашлап айткан. Мен эч ким ушундай айткан жок, Токобай. Гестке жазыпсың, рахмат. Мен ушул Дүйшөнбек Үкүев аламан кийин алам деп. Мен ушул Намазбек Уралиевден кийин алам деп айтыпсың деп аябай батасын берген да. Мен ошол иштерге өтө ыраазымын. Андан мурун албасак болмок. Бирок жанында жөнүндө отурам го. Ал кагазсыз болгону менен, айтылган наамы болгону менен биздин жөнөкөйлүгүбүз ошол бойдон калышы керек да. Туура. Азыр өтө эле жаш балдар алып алды го. Буйрсун, баары да буйрсун, баарыбызга жетет. Ал эми кагаз экен, наам экен. Ой, кыргызбы? Кыргыз алсын, кыргызда калат алтындар. Баарыңарга жетишти. Кут болсун баарыңыздар. Урматтуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, бүгүн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Токтоок Асаналиев менен маек курдум. Келерки апталарда да кызыктуу маекчилерим болот деген ишенимдемин. Комментарийге кимди күтөсүз жана өзүңүздүн программа тууралуу пикирлериңиздерди калтырсаңыздар болот. Каналыма катталганды унутпаңыз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта, аман туруңуздар.